Өкөңдүн колуңардачы Осмон хандын бийлигиндей бийлик, андан жогору бийлик турат. Мадымаровду камай аласыңарбы? Камай албайсыңар. Мен силерге 100 мәрте айтам. Камай албайсыңар Мадымаровду. Биринчиден, мыйзамдуу далилиңер жок. Эгерде каттуу ишке өтөм десеңерчи, өзүңөрчү баягында ал. Депутаттар колдоо койду да дейт таши. Жок. Ал өзүңөрдүн оюнуңар. Мадымаровду калп эле суракка тартабыз да анан кийин 70-иңер, 80-иңер отурат го. 90-дун 80-и силердин эмеде кол астыңардагы инсандар да. 80 предателей да, отурат ошол жерде. Тур десеңер турат, жат десеңер жатат, колдо десеңер колдойт, кнопка бассаңер кнопка басат. Кворум барбы, жокпу, пофиг. Силер айткандай кылат. Ошого айттыңар да. Биз биягына мынтип дүрбүтүп коебуз да, силер калп эле поддержка кылгыла. Кимди? Мадымаровду колдоп туруп алгыла деген. Дедиңер да турабы? Эгерде ошондо чындап туруп, камай берсең кама дегенде, силер биринчиден камай албайт элеңер. Экинчиден, Мадымаровдун ректоратычы бүгүнкү күндө ошо бар мезгилден дагы 2 эсе көп. Бар мезгилден дагы 2 эсе көп. Просто булар мындай намаз окуган мындай бир жайтарып, түшүнүктүү, ыймандуу инсандар экен. Мен Отсатырга бардым. Немеге? Отсатыр дейин да. Кызылактагырга өзгөнгө бардым мен. Мен анан бөлдүзөр ошол экөөбүз жанаша отуруп калдык. Жерде биринчи чакырган. Жанаша отуруп, Абылов деген бардыгы отурдук. Мадымаровчулар, башкалар, калгандар бүт бардыгы барышты. Мен деле бардым. Bir adam мага сен садырдын анысысың, мунусуң деген. Жок, мындай. Сөйремен, чыгып сүйлөгүлө деди. Мен эмне деп сүйлөйм? Чыгып сүйлөгүлө деди. Мен эмне деп сүйлөйм? Садыр менен ташып, куйругун кыпчыган бойдон качты. Өзгөн айыл өкмөттөн дейинби? Жок, просто мен информация алганым бар. Что на самом деле, что они скрывают? Кто что скрывает, дедим. А на самом деле все скрываете вы. Все спровоцируете вы. Анан оңойдо баягы Мадымаровго төңкөп койгон. Бекназар экөөбүз жанашып отурдук. Мүмкүнчүлүк болду, чыккыла деди. Чыккыла, сөзүңөр болсо чыгып сүйлөгүлө туугандар, сөзүңөр болсо анан кийин бирөөнү мактабагыла, бирөөнү жактабагыла, бирөөнү жамандабагыла, калыс сөзүңөрдү айткыла деди. Мен чыксам болот эле, эмне деп айтам? Эмне деп айтам? 65-жылкы токтомду көрсөтпөй атат деп айтайынбы? 75-жылкы 74-номурдагы токтомду көрсөтпөй атат деп айтайынбы? Я. Эми ушу силерди ушу до концаларга окшой эле мактай берсе эле болду. Анда аксакалдык деген, калыстык деген, акыйкаттык деген каякта калды?